Ошондой эле президент Сооронбай Жээнбеков Каракөл шаарындагы ирригациялык долбоорлорду жана таза суу долбоорлорун ишке ашыруунун жүрүшү менен таанышты. Белгилегендей, жазы кечүү айылындагы жаңы каналдын курулушу айылдагы суугат жерлердин аянтын 30 гектарга чейин көбөйтүүгө жана колдонуудагы айдоо жерлердин мелиорациялык жөндөмдүүлүгүн 250 гектарга жакшыртууга шарт түзөт. Президент айыл чарбасын комплекстүү өнүктүрүү фермерлер менен дыйкандарды суугат суусу менен өз убагында жана толук кандуу камсыздоодон баштала тургандыгын айтып, бул багыттагы ишкерди күчөтүүнүн маанисин дагы бир ирет баса белгиледи. Андан соң мамлекет башчысы жергиликтүү калкты таза ичүүчү суу менен камсыздоо боюнча долбоорду жүзөгө ашыруунун жүрүшү менен таанышты. Жазы кечүү айылындагы таза суу көйгөйү айыл жаңы түзүлгөн 1970 жылдан бери курч турган маселелерден болуп саналат. Долбоорду жүзөгө ашыруу 2000ден ашуун тургундун таза ичүүчү сууга жетүүсүн камсыздайт. Сооронбай Жээнбеков таза сууга байланышкан маселе республиканын бардык региондорунда этап-этабы менен чечиле тургандыгын белгиледи. Ошондой эле тийиштүү мамлекеттик органдар менен жергиликтүү бийликтен координацияланган иши менен бюджеттен тышкаркы каражаттарды тартуунун маанисин баса белгиледи. Мамлекет башчысы аталган маселелерди натыйжалуу ишке ашыруу үчүн жаңы мамлекеттик орган суу ресурстары мамлекеттик агенттиги түзүлгөндүгүн эске салды. Мындан тышкары президент Каракөл шаарындагы Шопогов атындагы номер 4-орто мектептин абалы менен таанышты. Бүгүнкү күндө аталган мектептин 2-корпусунун 1992 жылы токтоп калган курулушун бүткөрүү зарыл болуп турат. Окуучулар 3 мөөнөттө окуп, жалпы билим берүүчү окуу жайынын жаңы корпусун куруу абдан зарыл болууда. Архитектура, курулуш, турак жай, коммуналдык чарба мамлекеттин агенттигинин директору Бактыбек Абдиевдин маалыматына ылайык, Шопоков атындагы номер 4-орто мектептин курулушу 2020 жаңы окуу жылына карата бүткөрүлөт.